Азаттык радиосунун Дәнесте телепрограммасын баштайбыз. Бул программада биз кыргызстандыктардын жашоосу жана жаратман мекендештер тууралуу баяндар сунушталабыз. Ана бүгүнкү видео топтомдо. Чыр чатактар чыгып турган мекен чегинде чегарачы кызматында жүргөн үй бүлөлөрдүн түйшүгү. Даярдыкка көндүк, ошондой эле бат кыймылдашка да көндүк. Ушу чегарачынын артынан күнү болсо күнү, түнү болсо түнү. Намыстан бийик эмне бар? Режиссер Руслан Акун көкбөрү жаңы тасмасы тууралуу Азаттык айтып берди. Ушу намыстан ошол эле акча, урдамай, жемей, жеп чутарлык ошол бийикпи же кыргыздар ошону колдон чыгарып ийдикпи? Бурулайдын өлүмүнө арналган иш-чаралар токтой элек. Бул жолу экс-президент Роза Отунбаева баштаган активисттер, акын чыгармачылдар коомго кайрылды. Арт жагынан айгайлатып куудуруп, ала качкан эрдик эмес, уурулук. Кыз ала качууга аялдар да көмөк берип жатабы? Жаңы тасма коомчулукту ойго салды. Башты аттабайт го. Айдан айын бактысыз болуп каласың. Кары кишинин башын аттабайт го. Бул тасманы толугу менен ушул программанын этегинде көрөбүз. Студияда Сабыр Абдымамынов. Эсенсизби? Өткөн жума Лейлекте кыргыз-тажик чегарасына жакын жерде жаңжал чыгып, эки тараптын аскерлери бири-бирине курал кезегенге чейин барышты. Бул көрүнүш аскер адамдарынын коопсуздугу темасын биринчи планга алып чыкты. Мындан улам бүгүнкү көрсөтүүдө чегарачылар жана жаш аскерлердин күнүмдүк жашоосун көрүп, алардын ой максаттарын угалы деп чечтик. Чегарачы жубайлар Саламат Тартаков менен Айпери Кыдырбекова бир кызы менен туулуп өскөн Нарын аймагынан келип, Баткенде жашап жатканына 2 жылдын жүзү болуп тур. Бат-бат жаңжал чыгып турган мекен чегинде чегарачы болуу түйшүгү жеңил эмес. Айрыкча чегара тозотунда кызмат кылган аялдар чукул кырдаалга карабай үй тиричилигине да үлгүрүүгө милдеттүү. Саламат менен Айпери жерлиги Нарындан болот. Баткен облусундагы кала берсе өлкөдөгү эң эле чырлуу, жаңжалдуу делген Көкташ айылындагы чегара бөлүкчөсүндө кызмат өтөгөнүнө 2 жылдай болуп калыптыр. Буга биз көнгөнбүз, кайсыл убакта болсо күнүбү түнүбү ар дайым даярдыкка көндүк, ошондой эле бат кыймылдашка да көндүк. Күнү болсо күнү, түнү болсо түнү. Мындай мурда эртең менен тура албай калсаң, азыр андай жок да, түн ичинде ойготсо деле туруп кетесиң. Уйку сурабайсың, уйкуң келбейт, жаткың келбейт, туруп кетесиң кандай убакыт болсо да. Анан уйкум канбай калды, уктабай калдым, балам каралбай калды эмес. Эмнегедир бул кесиптин ээлери бала караганга да, үй тиричиликке дагы, анан жумушка да жетишет. Биз деген алыс болгон үчүн отпускага бир эле чыгып, ошол убакта болгон тууганды, төркүндү да, кайын журтту да кыдырып кайра келебиз. Ошол убакта той топурларды бүтүрүп келебиз, барбай калгандарды да бүтүрүп келебиз. Анан эми биз деген келерде үй табылбай жүрдү да, көпкө табылбай жүрүп, анан ушуну араң бир эле үй бар өзү, башка вариант жок. Бияктачы бир эле ушул акыркы үй да, бул акыркы жерде жайгашат. Анан буга неме кылбайбыз, огородун карап, ушул жакты тазалап, таза кармаганыбыз үчүн эле ошону неме кылат. Квартплата төлөбөйбүз, коммунальный услуги, светтерин төлөп эле ушундай жашайбыз. Башка аймактарга караганда жооптуулугу жогору. Качан, кайсыл убакта, кай жерден жаңжал, тирешүү чыгып кетет деп ар качан зиректик менен кызматты талап кылган Көкташ чегара бөлүкчөсү ар бир абалды эске алып турушу абзел. Айылдын ичинен башталган жолду тоо боорундагы Байкоо мунарасына чейин карап, көзөмөлдөп туруп эле эмес, чегарачылыктын өзүнчө тартып турган жагдайлары бар. Аймактын коен жатагына чейин жөнөкөй чегарачыдан жооптуу аскерге чейин жат билиши зарыл. Байкоо посту чегара кызметине кызмат өтөп атам азыр. Бияк жак жолдон ар жагы Тажикстан республикасы болуп кетет. Жолдун бер жак жагы Кыргыз республикасына караштуу. Бияк жагы да Тажик республикасына, забордон нар жак жактары. Бияк бер жагы Кыргыз республикасына. Ошол нар жак жагы болсо уже биздин Көкташ айылы. Бияк жак биз Кыргызстанга тиешелүү тоо жайлоосу. Азыр көнүп калдык, башында келгенде көнүш албай жүрдүк. Мен ант берип келгенден кийин кайсыл жерге болсо дагы которулса, буйрук берилсе, барып кетип иштей берем. Мен өзүмдүн кызматыма ишенем, сыймыктанам. Бул жерде Тажик республикасы менен Кыргыз республикасы шахмат түрүндө жайгашып калган, чегара такталган эмес. Бирок сыймыктанам, ушундай кооптуу болсо дагы ушу жерде кызмат кылып атканыма.
жергиликтүү жашоочулар менен жакшы мамиледебиз. Ушул айылда жашайбыз. Айылдагылар менен ынтымактуу жашап келе атабыз. Шарттуу делген чегара сызыгынан мамлекеттик чегаранын бүтүндүгүн камсыздап турган чегарачылар майрам, жаан чачын же аптаптуу саратан экенине карабай өз милдетинде. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Саламат менен Айперге дем күч тилейли. Чегара аскер бөлүктөрүндө келишим менен кызмат кылгандардан сырткары жыл сайын жүздөгөн уландар 1 жылдык аскердик милдетин өтөөгө чакырылат. Оштогу аскердик чегара бөлүгүндө мына ошондой кызмат өтөп жаткан жигиттер бир топ. Алардын арасында өзбек, татар, башка улуттун өкүлдөрү да бар. Бул соңку жылдары Кыргызстандагы улуттар арасындагы ынтымакты бекемдөөгө багытталган иштин бир көрүнүшү. Мамлекет жетекчилиги мындай аракет жаштар арасында чыр-чатактардын азаят деп үмүт артат. Жоокерлердин күнүмдүк турмушун билүү үчүн Оштогу чегара аскердик бөлүгүнө кабарчыбыз Медербек Ниязалиев барып, уландарды кепке тарткан. Дастан Шукурат уулу өткөн жылы сентябрь айында аскерге чакырылган. Мектептеги 34 классташынын арасынан бир өзү аскерде кызмат өтөп жатат. Улуты өзбек болгонуна карабай кыргыз тилин мыкты өздөштүргөн. 3 айдан кийин аскердик кызматты аяктап, айылына барып, досторумду армияга барууга үндөйм дейт. Балдардан 34 балабыз, алардын ичинен бир эле өзүм келдим. Служба жакшы, эртең турабыз. Ортодо физио кылабыз, физио өтөт. Анан завтракка киребиз. Завтрак кылып алып, службаларга чыгабыз. Чегарага чыгабыз, нарядка. Берге келип досторду таптым. Алар менен мамилебиз жакшы, ынтымактабыз жакшы. Ошол келгенибизге 9 ай болду. Анан 3 айдан кийин үйгө кайра барабыз, ата-энебиз жанына. Классташтарыма сунуш кылам, келгиле армияга, жакшы экен. Мындан бир нече жыл мурда Кыргызстанда башка улуттун өкүлдөрү аскерге барып, кызмат өтөөнү каалашчу эмес. Совет мезгилинде Орусияда аскер саясий журналистикасы багытында билим алып, бир катар күч кызматтарында иштеген Данияр Саипов учурда кыргыз армиясынын катарында ар улуттун өкүлдөрү аз санда болуусунун 2 себеби бар дейт. Уменьшилось количество служащих других национальностей наших вооруженных сил. Кыргыз армиясынын катарында кыргыздардан сырткары башка улуттун өкүлдөрүнүн аз болуусунун 2 себебин көрүп турам. Биринчиси жаштарга патриоттук тарбия аз болуп жатат. Ал эми экинчиси албетте бул күч кызматтарындагы коррупция. Бул 2 себеп жаштарды аскерге чакырууда чоң таасир берет. Себеби ата-энелер балдарын армиядан алып калуу үчүн бардык жолго барышат. Бизде аскерде кызмат кылуу үчүн бардык жарандарга бирдей шарт болуш керек. Действует на призыв вооруженных сил. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү жаштар арасында улуттар аралык ынтымакты бекемдөө максатында аскер кызматына өлкө жараны болгон бардык улуттардын балдарын тартууга аракет кылууда. Улуттун акарбайт ал жерде. Эң негизги ден соолугу чың болсо, ден соолугу жакшы болсо, кабыл алабыз. Башка улуттардын өкүлдөрү жалпысын айтканда бир 10% элейт бүгүнкү күндө Ош чегара башкармалыгында. Аскер бөлүктөр боюнча, чегара заставалар боюнча мектепте окуган балдарды патриоттуулукка чакыруу боюнча сабактарды өткөрүп жатабыз бүгүнкү күндө. Казарма, өтүк май, аскердик ашкана, чегара жана командирдин каардуу кыйкырыгы. Мунун баары аскердик тартип. Оштогу Акбура чегара заставасындагы жоокерлер арасында ар улуттун өкүлдөрү кызмат кылышат. Алардын бири татар улутунан Чыңгыз Доронбеков. У меня и дедушка был пограничником. Мен чегара кызматына келип, чегарачы болдум. Менин чоң атам да чегарачы болгон. Аскердик бул кызматта биз жоокерлер дайыма бардык жагдайга даяр болушубуз керек. Ал үчүн ички биримдик күчтүү болуусу зарыл. Бул биздин заставада биринчи орунда турат. Улутуна карабай жоокерлердин ынтымагы бекем. Несмотря на возраст, рост, размеры там. Эл аралык Global Firepower аскердик аналитикалык порталы быйыл апрелде жарыялаган маалыматы боюнча кыргыз армиясында 14 миңге жакын жоокер кызмат өтөйт. Ал эми кыргыз армиясында этникалык азчылык өкүлдөрүнүн саны канча экени тууралуу так маалыматтар жок. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош. Данистеде дайыма жаратма мекендештер тууралуу баяндап турабыз. Бүгүнкү каарманыбыз режиссер Руслан Акун. Эл аралык алкакта көп сөз болгон Салам Нью-Йорк, апамды издеп тасмаларынын автору Руслан Акун учурда Чолпон Атада Көк бөрү аттуу фильм тартууда. Режиссер жаңы тасмасында намыстан бийик нерсе барбы деген суроого жооп издейт. Ал кыргыз коомунда болуп жаткан коррупция, уурулук сыяктуу терс көрүнүштөрдү да камтып, атка минерлерди намыстанууга чакырат. Ат теп төшөктө жатканына карабастан кино тартууланып жаткан Руслан Азаттыкка тасма тууралуу айтып берди. Стоп. Был стоп.
жаныбарлар менен кино тартыш оңой эмес экен. Анан ошо жабыркап калдым. Съемка учурунда байкабай аттын артынан кирип кетиптирмин. Мен ошо теип, анан 2 күн ооруканага эптеп чыдадым да анан бияка качып келдим. Биякта иш токтоп калбасын деп. Кудай буйрса, ушинтип чалкалап алып иштеп атабыз. Болду ушул жерде болду. Азыркы кыргыз элинде намыстан бийик нерсе барбы деп. Ошол жөнүндө азыр ошонун жөнүндө биз ой жүгүртүп атабыз да. Анын арасында ушу намыстан ошол эле акча, урдамай, жемей, жеп жутарлык ошол бийикпи же кыргыздар ошону колдон чыгарып ийдикпи? Анан ушу көк бөрүнүн мисалында аябай эң жакшы көрүнөт экен да ошол нерсе. Эми андай көп эле ушу биздин жүрөктү өйкөгөн көйгөйлөрдү биз киргизгенге аракет кылдык. Анткени бул жөн эле элди дагы каткыртып күлдүртпөй дагы, жок дегенде бир кинодон кийин жакшы тыянак чыгарып кетсе деле биз үчүн өтө чоң сыймык болмок да. Бул тасманын негизи башкы идеясы бул намыстан бийик нерсе барбы? Ошол теманы үстүндө мындайча бир ой жүгүртүп атабыз ошол тасмабыз менен. Анан бул азыр заманбап спорт драма жанрына тартылып жатат. Анда Максат деген башкы каармандын жана Аманат деген команданын, ушу айылдан чыккан команда өлкөдөгү бир эң чоң бир кубокко ошого ат салышкан тууралуу. Анан ал эми кубоктан ийгиликтерге жетеби, жетпейби, аны баарыбыз кинотеатрлардан көрөбүз. Чынын айтканда, мисалы үчүн тасманын бюджети азыркыга чейин уже 20 миллион сомго чыкты. 20 миллион сомду акташ үчүн жок дегенде 55 миллион сом чогулуш керек. Андан кийин жарымын кинотеатр алат. Андан кийин салыктар аркылуу беркилер. Анан ага биздин кинорынок өтө мындайча айтканда тар. Ошондуктан биз казактар менен биргелешип тартып атабыз муну дагы. Казак актерлор бар, каскадерлордун жарымы Казакстандан келишти. Анан Кыргызстанда көк бөрү деп чыгат, Казакстанда көк бар деп чыгат. Кудай буйрса, как раз көчмөндөр оюну анан бүткөндөн кийин ошо биздин кинобузду баштайлы деп турабыз. Бюджет бара-бара өсүп кетти да, бара-бара өсүп кетти. Биз мисалы үчүн ошол эле бул кинону тартканга жараша көркүнчү чыгара тартыш керек болду. Мисалы үчүн азыркы кезде биздин площадкада эле 60 адамдай иштейт. Анан ушу акча суудай кетет экен. Анан биз мурунку эсеп алган бюджеттен да өсүп кетти. Ошондуктан да биздин ушу продюсерибиз өз акчасын кошуп, анын үстүнө да ушу насыя алды. Анан бизге дагы 1-2 спонсор болуп кайрылдык көп эле жерге, бирок ошонун арасынан бир гана Молбулак финанс компаниясы бизге партнерлук болуп колдоо көрсөттү. Хорошо. Это очень тяжело для этого самого. Хорошо. Интип калат да. Хорошо. Тогда что чмен, да? Так что печенье жеп кой. Русландын тезирээк сакайып кетишин тилейбиз. Угарман, көрөрман, сизде эгер кызыктуу каарман болсо бизге кабарлап коюңуз. Азаттыктын сайтында бардык байланышуу жолдору бар. Ошондой эле биздин WhatsApp номер 0550 98 87 55. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Соң күндөрү ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдаалы кызынын тагдыры кыргыз коомун бушайманга салып, өткөн жума ичинде мындай көрүнүшкө каршылык билдирген бир нече акция болду. Мындай иш чаранын бири шемби күнү болуп, ага экс-президент Роза Тунбаева баштаган жарандык активисттер, коомдук уюмдун өкүлдөрү жана чыгармачыл белгилүү адамдар катышты. Аялдар! Жалаң элепсиз эркектерге асылбай аялдар! Мына силерге мен кайрылат элем. Аялдар! Эже сиңдилерибиз! Силерде күнөө бар. Ушундай татынакай кыздардын кетип атканына силерде чопо-чоң күнөө бар. Жоокер элдин тукумубуз дейбиз биз.
жоғанда емес, жолбун, ууру дейді біз. Жүрегінің соққонына сүйінген жолборс емес, мышық болды кейпіміз. Болған болса жігіт кейпің жанағы, бүлініп бүткен болса авалы, бабам манас деп айтуға ақың жоқ, батырлардың барекетін алалы. Арт жағынан айғайлатып қудырып, ала қашқан ердік емес, уырлық. 20 жаштағы Бурлай Турдалы қызын бір жігіт 27 майдала қачып, аны қармаған Жайлы райондық ішкі іштер бөлімінің қызматкерлері іштеген жерде бычақты алып қаза болған. Қанды оқиға Қырғызстандағы қыз келін аялдардың құқықтарын сақталышын, қыз ала қачу мәселесін күн тәртібіне қойды. Қызматтық иліктеуден соң Чүй облыстық милициясының басшысы баш болған 23 қызматкер іштен алынған, бирок коомчулукта жазалоону муну менен токтошу керек деген пикир күчтү. Теманы улантабыз. Кыздардын укугун Аялзат коом өзү басмырлап жатабы. Бишкектеги Media Kitchen Production студиясы тарткан тасмада ушул суроо кабыргасынан коюлат. Кыска тасманын бете чары кайгылуу окуяга дал кел отурганын кинонун автору Азим Азимов өз баракчасына жазып, билимдүү кыздар деле ала качууга туш болгондо нес басып олтуруп калган учурлары көп болорун белгилейт. Анда ала качуу тасмасынын теледеги премьерасын чогуу толугу менен азыр назар салалы. Hacer! Hacer! Tülü olup kalan neme koy. Hacer deyim. Hacer! Hey kız! Hacer! Hey kız! Men sana bir taşıp ketmesin dep жақшы эле эскертим эле кой я. Калды беле калды. Апа, нанды өзүңүз эле жаап коюңузчу. Не дейсиң? Биз кыздар болуп кийим тигип аткан болчубуз да, жакында эле кара сунакта. Камырды болсо унутуп коюп турмун, апа. Азыр репетицияга да кечип аттым эле. Уялбайсыңбы? Болбогон бир нерселер менен алек болуп. Бул болбогон нерсе эмес, апа. Кара сунактан жеңсек биздин мектепке пианино берилет. Килтейген мектепте бир дагы музыкалык аспап жок. Колдун келишинче жардамыбызды кылышыбыз керек да, апа. Бирөөнүн ишиде эле жүрө бересиң. Үйдө жумуш көп. Болуптур. Көп кармалбай, Апа. Мен жалгыз боюм эмнеге жетишем? Апа, мен бат эле келем. Бат эле. Hacer. Тиги кошуна батыр көрүп калсаң мени жоктоп койчу, Макул. Азыр, апаң кайда? Бир-эки күнгө шаарга кеткен. Эмне болду эле? Дагы каяка кетти? Жериңерди айдатып септиргенде кыйынсыңар. Анан төлөргө келгенде жоксуңар, жоксон алып. Батыр байке, аны апама айтыңыз. Азыр мен мектепке кечип өттүм эле. Эммени силердин аркаңардан чуркайм, я. Кандай жакшылыкты билбеген эмесиңер, акмактар. Айдын аягында тамакча жөнөтөт Россиядан. Андан кийин жакшылык кылбай деле койсоңуз болот. Сен улуу кичи дегенди билесиңби, я? Апаң акчаны төлөбөйөн аз келгенсиң. Мына кызынын тарбиясы. Эмне эле такалап атасың мени? Эмне? Ууру кылдыңбы? Айтышпагын сен. Бул эмне деген үй билебиз, я? Атаң алыста. Мына кызы ээн баш. Сатама мынтип айта албайт болчусуз. Сиз кызга кыйын болгонун жакшы билесиз да. Ажар, токто. Ажар.
Илова. Жетишет кыздар, мына эми жакшы кичине. Өзүңөрдө такай репетиция кылып тургула. Мен болбосом да өз алдымча иштейсиңер, макулбу? Макул. Ажар, сага эмне болгон, ыйладыңбы? Же аллергияң барбы? Ооба, чөп-чардан аллергиям бар. Анда дүйшөмбүгө чейин. Саламатыңыз. Ай, тигине келдик. Рас эле күткөн турбайсызбы? Кана, тиги. Сулуш, айтпадым беле сонуңуздан. Көрдүңбү, жалгыз экен. Рас бизди бара кылбай. Качкын уксаң, мунун окуучуга анан ал өтө эле жаш экен. Эмне болтасың? Сага эмне? Каргандары жагабы? Жок. Өзү окчу болсо, өз учусу көп да. Директор участковый ата-энесин көндүрүш керек дегендей. Коркпойлуңу, апасы менен эле жашайт. Атасы Россияга кеткен. Иску эч ким деле келе албайт. Эмне коркмок элем? Менде ой десе ой, бой десе бой болсо. Мен эмне айтып атам ана? Кол бердиң, артка секирбе. Оталдыргыла машинаны. Ким бул? Ким бул дейм? Ажар! Кызым! Кызым дейм. Батыр! Кой. Мен сенин кызың капа кылган жокмун. Өзүн эле маанай жок экен. Ошого бир аз урушту. Акчаны айынан эле берчи. Батыр, кызымды ала качып кетиптир. Ажардыңы? Телефонумда акча алып. Ал окуучуданбы? Телефонум көп турчу. Россия күйөбө чалып алайын. Кайдагы күйөө? Баз милицияга чыгыш керек, участковыйга жүр. Жақсы бирөөгө туш келдиң балам. Ой, жакшы жер көнүп кетесиң балам. Кое берип койгула. Биздин бала менен жакшылап таанышып алсаң, ал зыңкыйган жигит аркасынан чуркап жетпей жүргөндөр канча. Окуучуну түшүнүп койгулачы. Мектепти да бүтө элекмин мен. Башыңдагы ак жолукту алчу беле. Барып эле ушинтип келгенбиз. Көнүп кетесиң балам. Апама чалуулайчы. Апама эле чалуулайчы. Сүрөдүм, апама эле чалуулайчы. Апама эле чалуулайчы. Ассаламу алейкум. Боке кандай? Жакшы мен. Силер жок экенсиңерби биякта бек турат. Качан келесиңер? Тиги кошунамдын эмесин кызын ала качып кетиптир. Жылдам эле келгилечи, май. Кыз ала качып эмне кылмыш эмеспи? Булар тиги өлгөнгө кетиптир да жанагы өйдөкү. 1 сааттан аран келесиз. Ушул жерде күтөбүзбү? Же үй көрүп турбайлыбы? Сен кызың менен сүйлөштүң беле? Жок, бир эркек киши чалып эле телефонду коюп салды. Кимге жазган экен?
балаңды азап тозок менен чоңойтосуң. Ана мындай тырмактай кызыңды бирөөлөр күчкө салып бала качып, жула качып, бирөөнүн көз жашын ойлогон өлүң гана көрөйүндөр десе. Болду эми, сабырдуу болсоң. Кантип сабырдуу болом? Эркектер аялдарды каалаганда кордошот. Эч ким аялдарды коргобойт. Мына гана мыйсаң. Бас отур машина. Азыр киребиз. Эч ким менен учурашпайбыз. Эки жакты карабай, утубузду да чечпей түп-түз киребиз. Түшүндүңбү? Киребиз, алабыздагы дароо чыгабыз. Эч ким менен сүйлөшпөгүн. Сөзгө да келбегин. Макулбу? Макул. Эгер бербей койсочу. Молдоке, нике кыйылып калдым. Жок, кызыңар бойго жете эле экен. Мен андайга нике кыйбайм. Басым, мен сени айтпадым, эч ким менен сүйлөшпөдүм. Ажар. Ажар. Батыр байке. Ай, кудагым. Ай, кудагым. Ой, бергейдеми. Болму. Айламайын да, апа. Айламайын кызым. Сөзгө келмейсиз. Апа, Айламайын кызым. Башты аттабайт го. Айданайын бактысыз болуп каласың. Кары кишинин башын аттабайт го кызым. Укчу мени. Кандай жер жийиптир? Бияктан эмне болду? Майда мен Рахмат сага Батыр. Сен болсуң эмне кылат элем? Күйөөм да Россияда болсо, айлам таппай албадыңбы? Сен болсо башканын кызы дебестен өз кызыңдай көрдүң. Башканын кызы деген жок. Кыз көңүлү судай таза Диляру. Кыз боркер ата эненин тумары. Кең талада өскөн гүлдөр сыңары. Кыйылбасын кыздын бейкыялы. Көрөрман, ушун менен Данистен кезектеги чыгарышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кийинки дүйшөмбүгө чейин эсен туруңуздар. Бардык видео архивибиз Азаттыктын сайтында, Азаттык.org сайтында, ошондой эле YouTube'дагы каналыбызда. Эсен туруңуз.